Эми биз сиздер менен мына туура тамактануу эрежелерин дөслөшүп кетсек, демек туура тамактануу эрежелери кандай? Калорий көп берчү тамак ашты азайтат экенсиз, демек мүмкүн болушунча аларды аз жеген аракет кылыңыз, же болбосо баш тарткан аракет кылыңыз. Калорий көп берчү тамак ашты көбөйтөт экенсиз, демек мөмө жемиштер, суюк тамактар буга чейин сүйлөшүп кеттик, ошонун баарын көбүрөөк жеген аракет кылыңыз. Ошондо сиздин ашказаныңызда калорий көп берчү тамак ашка орун калбай калат экен. Андыктан ошолорду биринчи калорий аз берчү тамак ашты тезирээк көбүрөөк жеген аракет кылсаңыз, калорий көп берчү тамак ашка орун калбай калат экен. Эми сиз айтышыңыз мүмкүн, мен эми үйгө келгенде аш жасашым керек, жана башка жасаш керек. Биз үй бүлөдө жашайбыз, мен өзүм жалгыз жашабайм. Анан мен жасаган тамактарды алар жебей койсочу, мен эми мөмө жемишти, суюк тамак кечке жасай берсем, менин үйдөгүлөр урушат, жакпайт жана башка деши мүмкүн, Ошол учурда эмне кылсаңыз болот? Мисалы үчүн сиз бүгүн аш жасашыңыз керек, аш жасабасаңыз, жолдошуңуз, атаңыз, апаңыз же жана башкалар капа болуп калат дейли. Андай болсо эмне кыласыз? Андай болсо атайын каражаттар бар, ошолорду жесеңиз болот экен. Сиз өзүңүзгө башка салат жана башка жасап алат экенсиз, аларга сиз калорий көп берчү тамак аш жасайт экенсиз. Анан сиз өзүңүз ошону жеп алат экенсиз көбүрөөк, ошондо сизде калорий көп берчү тамак ашка орун аз калып калат. Сиздин курсагыңыз жарым эсе болсо дагы тоюп калат дагы, сиз азыраак жеп калат экенсиз калорий көп берчү нерсени. Мына ушинтип ашказаныңызды алдасаңыз болот экен, Эми бул нерселер эмне экенин көрүп кетели. Мына биринчи жолу бул кебек, клетчатка, кебек, кабык жана башка экен. Ушуну сиз алдын ала алып коюп, муну жесеңиз болот экен. Бул боюнча азыр кийинки бөлүгүбүздө көбүрөөк сүйлөшүп кетебиз. Демек ушул нерсени өзүңүзгө жасап алып, андан көбүрөөк жеп алсаңыз, курсагыңыз ток болуп калат. Демек калорий көп берчү нерсеге мисалы үчүн ашка орун калбай калат экен, же орун өтө аз калат экен ашказаныңызда. Пекин капустасы, мына пекин капустасын мен дайыма алып коем. Пекин капустасын сиз салат жасап отурбай, ушунун өзүн эле эки бүктөп алып, суга жууп алып жей берсеңиз болот экен, катырат. Аны кесип арчыштын да кереги жок. Сыртында эң жаман кабыгын арчып алат экенсиз, жууп алып жей берет экенсиз. Мен мисалы үчүн ушундай кылам. Ушинтип десеңиз да болот экен. Өзгөчө мына оромо, аш, дымдама аш, ошон майлуу тамактар болгондо мен ушул нерселерди жасап алып жейт экенмин. Анан эгер мүмкүнчүлүк убактыңыз болсо, албетте сиз помидор менен бадыраң туруп алып да жесеңиз болот экен, капустаны да туруп. Пекин капустанын жакшы жери бул ачуу эмес да, эч кандай ачуу даамы жок, почти жок. Бир аз билинер-билинбес бар, тескерисинче даамы аябай таттуу, сонун картылдап сонун жейт. Сабыз менен түрп редисканы да арчып алып жесеңиз болот. Кимиси жакса ошону арчып алып да жесеңиз болот экен, жууп алып, мына. Аны туурап, чөркөн өткөрүп, убактыңызды кетирип отурбай, жөн эле тиштеп чайнап жесеңиз болот экен. Ошол тиштеп чайнап жегениңиз көбүрөөк пайдалуу экен, анткени кебеги сакталат. Мына мөмө жемиштердин көбүндө биз кебек болот дедик, ошол кебек клетчатка көп болот дедик. Ушунун баары сизге пайдалуу болот экен. Мына мүмкүн болушунча анын баарын бышырып отурбастан, мына сабыз түрп редискаларды кам түрүндө жей берсеңиз туура болот экен. Өзгөчө клетчатка, кебектер булар кам түрүндө мөмө жемиште болот экен. Ал эми сиз аны кайнатсаңыз, ал кебек клетчатка көбүнчө сынып калат экен дагы, мурунку сапатын жоготуп коет экен. Андыктан ошол кам түрүндө жегениңиз туура болот экен. Эми клетчатка демек кебек демекчи, бул эмне экен? Клетчатка, кемек, бул кабык, отруби деп коюшат. Мына муну ар кандай түрдө сатылат. Бул аптекаларда алсаңыз болот. Бул ашказандын щеткасы. Мисалы үчүн биз үйдө айталы килемди щеткалап тазаласаңыз, ошол щеткага бүт жабышып калат. Ал эми кебек дагы ошондой эле нерсе экен. Сиздин ашказаныңызда жаман мусорлардын баарын өзүнө жабыштырып алып аткан дагы, анан туалетте чыгып кетет экен. Ошол эле учурда ал почти 0 калорий берет экен, Ашказанды толтуруп тойгозот. Бул мисалы үчүн айранга кошуп жесеңиз же сууга кошуп жесеңиз болсо, ал шишийт экен. Кандай гана суюктук болбосун, ошону өзүнө алып шишип, ашказаныңызды тезирээк толтурат экен, Ошондуктан калорий көп берчү нерсеге аз калат экен орун. 0 калорий берет почти. Ал жерде калорий жазылып турат, бирок ошол калориянын баары өзүнүн ошол кебекти аш кылганы кетип калат экен дагы, почти 0 калорий болуп калат экен. Бул капустада да ошондой, сабызда да ошондой экен. Мына мен буга чейин айтып кеткен кебек көп мөмө жемиштердин көбүндө бар экен. Анан тез жасалат. Тез мына 2 мүнөттө, 1 мүнөттө жасап алып жей берсеңиз болот экен. Арзан мына 60-80 сом турат көпчүлүк аптекаларда. Мына ошол кебегиңиз көпкө чейин жетет экен. Аптекалардан жана башка жерлерден сураштырып табып отуруп алсаңыз болот экен. Кантип жесе болот, аны? Мына сиз айран же кефирге аралаштырып, 2 кашык же 3 кашык салып алып туруп аралаштырып жесеңиз болот экен, Бул күн жылууларда сонун болот экен. Айран же кефирге. Экинчи вариант суюк тамакка. Мына суюк тамакка эгер кефир айран жок болсо же суюк тамак жеп аткан болсоңуз, өзүнчө жасап отурбай, эгерде сизге жакчу болсо даамы, мына кошуп алып жей берсеңиз болот экен. Мен көбүнчө 2 же 3 же 4 столовый ложка кошуп алып аралаштырып жейм. Кимдир бирөө андай жей албайт, мен жейм мисалы үчүн. Анан мунун эки өтөң жок болсо эмне кыласыз? Бирок аш болсо үйдө. Айран жагда жок болсо, суюкта тамак жок болсо, анда эмне кыласыз? Анда мен чайга кошуп да жеп коерм. Мына ушинтип жечү болсоңуз, сиз албетте ошол көп калорий берчү тамак ашка сизде ашказаныңызда орун калбай калат да, сиз өз фигураңызды сактап каласыз, же болбосо тез арыктайт экенсиз. Кебек, мына кебекти айтылбай калыптыр, Мына ушул кебек клетчатканын көпчүлүгү айта кетчү нерсе баса ошол мөмө жемиштин кабыгында болот экен. Андыктан сиз кабыгын жакшылап жууп туруп, мүмкүн болсо мына Фабиликтен атайын мөмө жемиш жуучу, идиш жуугуч каражаты бар. Идиш жуугуч каражаттардын көбү алар зыянсыз, андыктан сиз мөмө жемишти жууп берсеңиз болот экен. Ошону жакшылап жууп, ашча сыртында кирлерди, курт кумурскаларды, паразиттердин личинкаларын жана ошондой эле химикаттар бар болчу болсо, сакташ үчүн
мисалы үчүн помидор алмага кошулушу мүмкүн, ошону да жууп салып туруп анан кийин арчыбастан, бычак менен арчыбастан ошол кабыгын кошуп жесеңиз өтө туура болот экен, ден соолугуңузга пайдалуу болот экен. Мына ушинтип жесеңиз болот экен. Мына андыктан мөмө жемиштеги клетчатканы сиз мына кабыгын албастан жесеңиз туура болот экен. Анан мөмө жемиштеги клетчатканы көбүрөөк жеш керек экен. Мисалы үчүн сокко караганда. Сок эмес, мөмө жемишти көбүрөөк жеңиз, мөмөнү. Эмнеге дегенде эгерде кайсынысын тандайбыз, кайсынысы туура десек, алма бүтүн түрүндө, кам түрүндө туура болот экен, сок түрүндө эмес. Ошондо туура болот экен. Кандайча? Алманын жана көптөгөн мөмөлөрдүн өзүндө ичинде кебек клетчатка болот эди. Алар согун кармап турат экен. Алар согун, мисалы үчүн алманы бир тиштеп туруп коюп койсоңуз согу чыгып кетпейт, Ал эми аны мыжыгып туруп коюп койсоңуз тиштеп, анда мен ойлойм анда согу чыгып кетет, Мына ошол кебеги кармап турат экен. Ичинде кандайдыр бир кичинекей сеткалар бар экен, ошол кебек экен, ошол клетчатка экен. Ошол нерсеси өтө пайдалуу экен организмге. Ал алманы тиштеп жегенде ошол кебеги сакталып калат экен дагы. Ашказаныңызга киргенде кебеги сокту акырындык менен сизге берет экен. Ошол эле учурда калорийди, азык затты акырындык менен берет экен. Демек сиздин организмиңиз акырындык менен ошол мөмө жемиштеги мөмөдөгү калорий энергияны акырындык менен алат экен. Андыктан ал тынбай тамак аш бар деген сигнал алып турат экен дагы. Демек ал май запастарын жасабайт экен. Ошол эле учурда эгерде сиз сокту ичсеңиз, сокто ал кебеги өлүп калган болот, кебегин талкалап салган болот. Андыктан кебеги жок, сиз дароо энергияны, калорийди алып атасыз да, организмиңиз дароо ошол калория энергияны алып атат да, эмне кылат? Аны дароо организмге барып, канга барып, канда да сахарыңыз көтөрүлүп кетип атат. Биринчиден, экинчиден калорий тез барат дагы. Мына тез көп санда баргандыктан организм мынча көп деп туруп, аны запас кармап калган аракет кылып кеткенде май жасай баштайт экен. Андыктан сокко караганда мөмө жемиштин өзүн жегениңиз туура болот экен. Ошол эле учурда сокто азыркы учурда натуралдуу эч нерсе жок, көбүнчө шекер жана көптөгөн ароматизатор, көптөгөн красителдер жана зыян көп нерселер кошулган болот. Ал жерде көпчүлүк учурда чыныгы алма же чыныгы киви 1% же 2% болот экен. Андыктан ал жерде көп пайдалуу нерсе жок. Анын ордуна сиз кам түрүндө, бүтүн түрүндө жегениңиз туура болот экен. Анан сахарный диабет мына дал ушул соктордон болот экен. Анан таттуу нерселерди көп жегенден ошондой эле соктордон болот экен. Сокту ичип алганда биз кебеги жок даяр алат экенбиз да, канга тез барат экен дагы. Канды ал ошо составындагы көп шириндик, көп калорий ал канды күйгүзүп берет экен, анан сахарный диабет пайда болот экен. Андыктан сиз мүмкүн болсо соктун ордуна мөмө жемиштин өзүн кам түрүндө, бүтүн түрүндө жегениңиз туура болот экен. Карсылдатып, тиштеп жегениңиз ошол туура экен. Жана аны тиштеп жеп атып, курсагыңыз тезирээк, ашказаныңыз тезирээк тойгону жөнүндө сигнал алат экен. Эми жаңгак дан азыктары жөнүндө айтып кетсек, жаңгак дан азыктары да бул өтө ден соолукка пайдалуу. Муну жеп туруш керек. Көптөгөн микроэлементтер, көптөгөн минералдар бар, көптөгөн кальций, цинк жана башкалар бар. Болгону арыктоого келгенде бул теманы биз ойлонуп, мындай карап жейт экенбиз. Анткени бул дан азыктарында, жаңгак азыктарында өтө көп калорий бар экен. Анткени булардын көпчүлүгү майлуу болот экен. Мына мистеде 100 граммында болгону 100 граммында 562 калорий болот. Бирок 100 грамм мистеден жесеңиз сиз эч убакта курсагыңыз тойбойт. Ал эми калорийди мына көрүп атасыз, очуйт алып атасыз, Андыктан мына бир күндүк нормаңыздын жарымын алып койдуңуз, 100 грамм жеп алып, Ал эми бирок сиз дагы 3 мал, 4 мал мүмкүн болсо жешиңиз керек. Андыктан бул нерсени жештен мурун сиз ойлонуп жейт экенсиз. Пайдасына карабастан, Грек жаңгагы 654 калорий берет экен. Андыктан муну сиз ойлонуп жейт экенсиз. Мүмкүн болсо кеде жеп турганыңыз туура болот экен. Күндө жебестен, аны тез жана көп санда жебестен. Бадамдын 100 граммы 576 калорий берет. Бадам деле көп эле берет экен, майлуу эмес сезилген менен. Жада калса мистеден да көп берет экен. Кешу 500, кешу жаңгагы 553 калорий берет. Мына кешуну таанысаңыз керек, билсеңиз керек кешуну. Сүрөттөн көрсөтүп отурбайын. Кийинки мына фундук 628 мына төмөн жакта, сол жакта томолок болуп турат. Ошол жаңгактар 628 калорий берип атат. Өтө көп калорий берет экен. Андыктан сиз жаңгак азыктарын жеп атканда ойлонуп жейт экенсиз, калорийди көп беришин эске алып, азастан мүмкүн болсо кичине жегенге аракет кылат экенбиз. Бул такыр жебей коюңуз деп айтпайбыз. Бул деген эгерде сиз күндө жеп турчу болсоңуз, анда мүмкүн болсо кичинекей 1-2 дана жеп койсоңуз болот экен. Көп жештин кереги жок экен. Демек ушинткенибизде туура болот экен. Эмнеге 3 мал тамак эмес, биз 2 мал эмес, 4, 5, 6 мал жегенибиз туура болот экен. Демек 2 мал өтө тоюп жегенге караганда биз 4 мал чала тоюп жесек туура болот экен. Арыктоо темасында ушундай болот экен. Ушул туура болот экен, ошондо сиз тезирээк арыктайт экенсиз. 2 мал, 3 мал тамак жеген ордуна мүмкүн болсо 4, 5, 6 мал жесеңиз сиз тезирээк арыктайт экенсиз. Эмне үчүн мындай экен? Муну да түшүндүрүп кетейин. Демек бул туура тамактануунун дагы бир эрежелеринин бири экен. Муну дробное питание деп коет орус тилинде. Мына дробное питание жөнүндө кыскача айтып кетсем. Эми ашказан кичинерет экен. Биринчи себеби мына ашказан кичинерет экен. Эгерде сиз 2 мал тоюп жеп алсаңыз, ашказаныңыз мына резина катары чоюлат экен. Ал эми сиз анын ордуна тескерисинче тез азастан жеп турчу болсоңуз, ашказаныңыз азастан жегенге көнөт экен дагы, мүмкүн болсо ашказаныңыз барып кичинере баштайт экен дагы, сиз тез тоючу болот экенсиз. Демек сиз мындан ары өтө көп тоюп жегендин ордуна кичинекичинеден жегенге көнүп калат экенсиз. Бул өтө пайдалуу экен. Биринчиден ашказан кичинерет экен. Экинчиден организм тамак көп болтат, тез келтат деген сигнал алат. Демек ал май запастарды топтоо
сигналын токтотот экен дагы, ошол кылганын токтото баштайт экен дагы, сиз алып аткан тамактардын көпчүлүгүн калорий мүмкүн болсо күйгүзүп иштеткен аракет кыла баштайт экен, тез запас кармабастан. Андыктан дробное питание өтө пайдалуу экен. Демек сиз мүмкүн болсо мына могу сүрөттөгүдөй тез азастан жегенге көбүрөөк өтсөңүз болот экен. Эми муну өзүнүн жолдору бар, бул боюнча сүйлөшүп кетебиз. Демек мен кантип 6 маал тамак жасай албайм да деген суроо болушу мүмкүн. Демек ушул боюнча азыр кичине айтып кетейин. Демек калорий аз берүүчү тамак ашты жасай албасак, анда эмне кылабыз? Мына мен ушунча 6 маал тамак жасай албайм да деген суроо болушу мүмкүн. Буга сизге сонун жооп, сонун вариант бар экен. Демек ошону көрүп кетели. Мына менин убактым жок дешиңиз мүмкүн. Менин шартым жок, кечке мен иштешим керек же балам бар, кичинекей мен кечке эле салат жасап жеп жей албайм да, кечке сабыз жей албайм деген болушу мүмкүн. Же болбосо мен ошо жасаганга мүмкүнчүлүк шартым жок, мен жумушта канча жасайм деген болушу мүмкүн. Же күндө мен алдын ала жумушка тамак жасап алып, контейнер салып көтөрүп жүргүм дагы, ошого да менин мүмкүнчүлүгүм жок деген болушу мүмкүн.